Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн кол өнөрчүлүк берүүсүндө мен Араван райондук балдар чыгармачылык борборунун мурас иримин жетекчиси Султанова Тамара Токтоматовна бизге керектелүүчү каражаттар бул A4 форматындагы кагаз, рамка, жүн, кайчы керектелет. Анда эмесе сабагыбызды баштасак, алгач гүлдүн астындагы фонду тартып алабыз. Ак кагыздарды алабыз. Силерге. Анда биз топтордо иштейбиз азыр. Айданек менен Асел бир топ болот. Лилия мага жардам берет. Үлгүгө карап жасай беребиз кыздар. Алгач фон тартып алабыз. Жүндү жука кылып тытып, анан мына четинен баштап коебуз. Колуңарга жүн жабышып калбаш үчүн суулап алсаңар болот. Колуңарды суулап, жука кылып тытып жайгаштыра беребиз. Мына ушундай ыкма менен, ирети менен жайгаштыра бересиңер. Биз сары лилия гүлүн тандадык, жалпырагы жашыл болгондуктан мына сыя раңды фонго тандап алдык. Жакшы көрүнөт. Бош эле тартсаң, жылмакай болуп чыгат. Мынтип жайгаштыра бересиң, узун кылып. Жак каникулду кандай өткөрдүңөр? Айданек. Кандай өттү жак каникулду? Лагерге бардым, Танемкине бардым. Бассейнге бардым. Бош убактымда тигүү менен алектендим. Эмнелер тиктең? Эмнелер тигүүгө кызыгасың? Кошелектөрдү, сумкаларды. Азамат. Гама чешка тиктим. Мен болсо жак эсалууда Танем үйүнө бардым. Бассейнге бардым. Бош убактымда көбүнчө сүрөт тарттым. Жогоруда айтып өткөндөй, бул техника салттуу эмес техникаларга кирет. Краска, башка сүрөттөрдө краска, карандаштар, акварель гуаштар менен иштесек, мында жүн менен гана сүрөт тартабыз. Мектеп окуучуларына ылайыктап, азыр ушул лилия гүлүн тандап алдык. Бүттүңөрбү? Азаматсыңар. Жерлерин бир аз ымдап коебуз. Табигатты чагылдырыш үчүн бир аз сары жүн менен дагы үстөн төшөп чыгабыз. Жука алабыз жүндү. Аябай жука тытып алабыз мынакей. Бир аз эле жайгаштырып чыгабыз. Бул сары түстү тандап алганыбыздын себеби бул лилия гүлү менен гүлдүн өңү менен да өңдөш болуп, баланс берип турсун үчүн тандап алдык. Жакы каникулда да жакшы силер кол өнөрчүлүк менен алектенип сүрөт тартып жүрүпсүңөр. Анан бул сүрөт тартуу, кол өнөрчүлүк жумуштарын аткаруу менен оюңарды бир жерге чогултсаңар болот.
анан энергияны кайра калыбына келтирсе болот. Мотивация берет, мындайча айтканда. Ушул жетиштүү болду. Эми бир аз ак жүн менен дагы төшөйбүз. Муну дагы өтө жука беребиз. Мына биздин фонубуз даяр болду, даярдап алдык. Азаматсыңар. Эми биз лилия гүлүнүн сабактарын жасап алабыз азыр. Сабактарын тартабыз. Сабактарын тарткандан кийин анан гүлдөрүн тартып алабыз. Ал үчүн биз мына жашыл жүндү колдонобуз. Эки түстү аралаштырып иштетесиңер. Эки түстү аралаштырып колдонсоңор болот. Ушу эки жашыл түстү аралаштырып колдоно беребиз. Анткени бир гана ушул жашыл жалбыракта канчалаган түстөр болот да. Азыр мына негизги сабагын даярдап алабыз. Узунураак алабыз. Мына негизги сабагын тартып алабыз. Мына карагыла. Сабагын даярдайбыз азыр биринчи. Бир аз бурап, ичкертип, анан жайгаштырабыз. Мына үчүнчү гүлдүн сабагын жасап аласыңар. Мына гүлдөрүбүздүн сабактарын даярдап алдык. Эми лилия гүлүнүн желектерин жасап алабыз. Силерге үлгү кылып берем, мына ушундай өлчөмдө жасасаңар болот. Лилия гүлү 5 желектен турат. Бир аз калыңыраак жаса. Астындагы фон көрүнбөй турсун үчүн бир аз калыңыраак жаса. Ийримге балдар 5-6 жаштан баштап келишет, балдар бакчасынан. Анан аларга ошо өздөрүнүн жашына ылайыктап түзөбүз, жеңилирээк болот чоң тайпаларга караганда. Алар сүрөт тартышат, пластилин менен, анан кум менен иштөө бар программада. Ал чоң тайпаларда бул кийиз менен иштешет, тигишет. Экинчи лилия гүлүбүз бүттү, эми мына үчүнчүсүн жасайбыз. Бирок кичинерээк алабыз. Мына гүлдөрүбүздү даярдап алдык. Эми жалбырактарын даярдайбыз. Заман талабына ылайык техникалар, ыкмалар дагы өзгөрүп турат, жаңыланып турат. Анан ошол заман менен кадамдаш болуу үчүн биз дагы өзүбүздү өстүрүп турушубуз керек. Анан ошон үчүн бизде семинарлар уюштурулат. Ошо семинарларга барып метод алмашып турабыз. Анан китептерди колдонобуз, интернет булактарын колдонобуз. Ошентип жаңы ыкмаларды үйрөнүп, программага киргизебиз. Кыздар гүлдөрүн даярдап алдык. Эми астына бир аз
мындай жерге жакын чөптөрүн тартып алабыз. Кызыл түстөгү жүндүн жардамында ортосуна жайгаштырып алабыз. Гүлдүн ортосундагы уруктарын тартып алабыз. Чука эле беребиз мына. Ушундай ыкмада жасайсыңар. Ортосун пушту жүн менен коюп чыгабыз. Ак түс менен эми гүлдүн уруктарын жасап алабыз. Баланын жөндөмү колдун учунда деп Сухомлинский айткандай, ошол кичинекей балдар ошол кол өнөрчүлүк, сүрөт тартуу менен өздөрүнүн аң сезимин жакшы түзөт экен балдардын. Ошон үчүн чет мамлекеттерде, Японияларда ошол аябай жакшы көңүл бурулуп, жумасына 8 саат берилет экен. Жалбырактардын үстүнө мына ушул жашыл түстөн дагы бир аз берип коебуз. Жүн менен иштөөнүн техникалары көп. Ийне менен өзүнүн атайын ийнеси менен сайып иштесе болот. Бул кургак иштөө болуп эсептелет. Ошондой эле суу менен жасап иштесе болот, а биз жүндүн өзү менен гана сүрөт тартып жатабыз. Мына биздин гүлүбүз даяр болду. Эми рамкага салабыз. Рамкага салганда тыкандык менен салып алабыз. Үстүнө бастырабыз айнекти. Айнекти үстүнө бастырабыз, тыкандык менен этияттап, жылдырбай, астында кагазга теңдеп салабыз. Астында алып туруп, астынан алып туруп мындай жайгаштырабыз. Ашкан жүндөрүн кыркып алабыз. Мына биздин лилия гүлдөрүбүз даяр болду. Бул кол өнөрчүлүк менен алектенүү окуучуларды эмгекке, сабырдуулукка, табигатты сүйүүгө, коргоого тарбиялайт. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Сиздер менен Мурас ириминин жетекчиси Султанова Тамара Токтоматовна болду.